Актан менен ит. Аңгеме. Апасы берген 100 сомду колуна бекем кармап, жолдо бара жаткан жеткинчектин аты Актан. Быйыл жазында жашы 7-ге толуп, эми күз келсе мектеп босогосун аттайм деп турган чагы. Бүгүн алардын үйүнө алыскы айылдан айттырбай коноктор келип калды. Дасторкон даярдап жаткан апасы үйүндө кант калбай калгандыгын байкады. Дароо баласын жанына чакырып, ага дүкөнгө барып, шекер алып кел деп буйрук берди. Акчаны берип жатып энеси баласына баягыга окшоп шекерди төгүп алсаң же акчаңды жоготуп алсаң башыңды жулам деп айтты. Эх, кыргызымдын тарбиясы керемет. Үйү менен дүкөндүн аралыгы жарым чакырымга жетпеген болсо да, жеткинчек үчүн бул алыс жол. Алыс гана эмес, коркунучтуу дагы. Жолду коркунучтуу кылган, Актандын жүрөгүнүн үшүн алган нерсе көчөнүн иттери. Оба, ал иттерден абдан коркот. Дал ушул жандыктын кесепетинен ал көп кыйынчылыктарга туш болуп келет. Бир ирет иттен качам деп жыгылып, шымын айрып алса, бир ирет көтөрүп келе жаткан шекерин түшүрүп алган. Андыктан Актан үчүн ар дайым дүкөнгө баруу оор сыноо эле. Бул ирет да үйүнөн чыгып, алдымдан ит чыгып калбаса экен деп тиленип келе жатты. Ошол эле кезде эгер алдымдан ит чыга калса эмне кылам деген ой аны ичинен жеп жатты. Тилекке каршы анын бул жаман ою ишке ашты. Жарым жолго келген кезде 20 метрден алыс жакта өзү менен дээрлик тең чоң ит отурганын байкады. Ошол замат баланын жүрөгү тез-тез согуп, акчанын бекем мыжыккан колдору титирей баштады. Качан гана ит баланы көздөй көз карашын бурган кезде Актандын бүт денеси коркунуч каптап, буттары жылбай, ордунда катып туруп калды. Артты карап качайын деген ойлор баланын оюнда келбей койгон жок, бирок үйүнө шекерсиз кайтса, апасынан уруш угаары белгилүү. Бир саамга бала не кылаарын билбей эки оттун ортосунда калганын сезди. Андан соң жерде жаткан ташты колуна алды да итти көздөй бет алды. Итке жакындаган сайын ал жандык дагы тишин кычыратып, баланын коркконун сезгенсип аны көздөй бет алды. Актан да эми артка качууну эп көрбөй жолун улады. Ит жакындаган кезде таш менен качыра калды эле. Чоң күчтүү көрүнгөн жандык дагы жаш балага олуттуу каршылык көрсөтпөстөн кайра өз ордуна барып жатып калды. Актан бул эрдигине таң кала, тоону томкоруп жибергендей өзүнө өзү кубанып, жолун андан ары улады. Ушул окуядан кийин жеткинчекте өзүнө болгон ишенич, өзүнө болгон урмат пайда болду. Буга чейин ал ит аны тиштеп алат, аны мен качыра албайм деп ойлоп келген. Бирок ал жашоосунда эч качан итке каршы чыгып, ага каршылык көрсөтүп, аракет кылып көргөн эмес. Коркунучуна чабуул жасап, ит менен болгон тиреште жигишке жеткен күн баланын келечектеги жашоосуна, анын мүнөзүнө оң таасир берерин ал учурда Актан сезген эмес. Тилекке каршы көпчүлүгүбүздүн алдыбыздан аргылдап ит чыга калса ага каршылык көрсөтүүнүн ордуна андан качып кутулууну биринчи ойлонобуз. Тоскоолдуктан качып кутулуу адамдын жашоосунун бардык тармагында үстөмдүк кылып алган. Мисалы, адам алдына максат коюп, жакшы эле алдыга умтулат, бирок алдынан тоскоолдуктар пайда болгон кезде кыйынчылыктарды жеңип өтүп андан ары жолун улаганга эрки жетпейт. Өмүр жолубуздагы ар бир тоскоолдуктан өтөбүзбү же жокпу, өзүбүздөн гана көз каранды. Эң негизгиси жолубузда пайда болгон кыйынчылыктарды жеңип өтүүгө аракетибизди көрүшүбүз керек.